арам өлүп калган уй, кой, жылкыларды колбасный цехтерге жана башка жактарга өткөзүп салып жатат кээ бирлери. Ошонун күнөөсү кандай болот? Кененирээк айтып берип коюңузчу жалпы элге. Жо туугандар, биринчиден баарыбыз жеке өзүбүз катары арамды жебейли. Экинчиден элибизге, бала чакабызга арам жедирбейли. Эгерде ушу базарга алып келатып, машинеде кысылып өлүп калса, эми ушуну мен каяктан көтөрөм, каяктан акча деп анан кичине эптеп кан чыгарып коюп, эми сойсоң кан чыгат да эми бир аз. Ушуну адал деп өткөрүп берип, жок. Же болбосо ушу окшогондун акырында азыркы мына арам өлүп калган койлорду, уйларды, жылкыларды колбасный цехке мындай кылып атып, элдин алкымын бузбайлы, бул кыянат, өтө чоң кыянат. Ошонун баардык күнөөсүн сиз аласыз. Кичине акчага түбөлүктүү дозокту эмне аласыз сиз? Не кереги бар? Эми өлүп калды, ачык эле айтып коюңуз, ушул жерде кысылып калды, тигинтип калды, мындай болуп өлүп калды деп. Арамды эле таштап коюң. Алла таалам береке берет тууган. Кичине болор болбогон дүйнөгө ушундай алып келгендер бар. Кечкурун билгизбей сатып, эттерди аралаштырып берип, жок тууган. Ошон үчүн биз билген адамдардан эме кылайлы. Ишенген адамдардан алайлы. Ишенген адамдарга сатайлы. Бул алкын барго, арам өтүп кетсечи, дуа кабыл болбойт. Ибадат кабыл болбойт тууган. Адамдар ташбоор боло баштайт. Ташбоордугун көрөсүзбү мына бүгүнкү күндө? Акыркы күндөрү жаш балдарга, кыздарга, аялдарга кандай ташбоорлук болуп атат? Эркектер деле бири-бирине кандай ташбоор болуп атат көрсөңүз? Тууган, мүнөздөр бузулуп, ташбоорлуктун бардыгы арам өткөндөн башталат. Арам өтсө, ушул жерден сен ажыга барып, Кабанын түбүндө ыйлап, бакырып, көз жаш төгүп, кыйкырып ыйласаң да кабыл болбойт. Мечитте эле эмес, Кабага барсаң да кабыл болбойт. Айтат, сен дуаң кайдан кабыл болсун? Жегениң арам, ичкениң арам, кийингениң арам, мингениң арам деген жооп берилет. Алла Кур'ан-ы Каримде буйрук берген. Я айюхар русул, эй пайгамбарлар, кулу минат тойибат. Адал, пакиза, тазадан жегиле. Ва амалу салиха. Жана жакшы амалдарды кыласыңар. Ана. Адам жакшы эме кылгандан кийин, алкымдан адал өткөндөн кийин анан жакшы амалдарды кылат. Пайгамбарыбыз бир хадисте айткан, бир адам, бир арам, бир сындырып өтүп кетсе, же бир суу, бир лукма, 40 күн ибадаты кабыл болбойт деген. Бул деген намаз окубай койсун деген жери жок. Намаз окуй берет, мойнуна сакыт болот, сообу берилбейт буга деген сөз. Ошон үчүн иншалла мына жерде өтө туура айтыпсыз. Биз келиңиздер, элибизди алхамдулилла эгерде келечегин кааласак, бактылуулугун кааласак, ынтымактуулугун кааласак элибиздин, анда туугандар, мына азыркындай арам өлүп калган уй, кой, жылкыларды колбасный цехтерге берип өткөрүп бербейли тууган, өткөрүп бербейли. Ошонун акчасы сиз кантип ошо менен жеп атасыз? Кантип сиз үйүңүзгө, бала чакаңызга кийим, тамак аш алып берип атасыз, ошо арамды өткөрүп туруп? Сизде бир жүрөк барбы? Боор барбы? Авир барбы? Жүзүңүз барбы сизде? Кандай бул? Кантип ушул элдин ушул кыргыз элин, Кыргызстанда жашап аткандын бардыгына, Бишкекте биз эми каяктан билесиңер колбасный цехтан эмне экенин? Ушуну бардыгы өткөндө чоң кыямат күнү жоопкерчилик. Бу дүйнөдө деле бактылык таппайт, тынчтык таппайт, жүрөгүндө эч кандай бепилдик болбойт, ырыскысына береке болбойт. Ушундай арам өлүп калган уй, кой, жылкыларды колбасный цехке мына адал деп алдап тапшыргандардычы. Bundan inşallah ehtiyatlanaylı, saqtanaylı. Uşuğa çeyin егерде билип билбей кадан таштап алган болсок, тооба кылайлы да будан кийин токтотойлу болот. Точка коелу болот.